Албетте, мезгилдер алмашканда бизде анча-мынча жугуштуу оорулар күчөйт, ошондон бизге атайын ден соолук тууралуу кеп кылалы деп чечтик дагы. Кайрадан биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн ишки башкармасынын клиникалык ооруканасынын жалпы хирургу жана ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов. Саламатсызбы? Абдан кубанычтабыз сизди көрүп атканыбызга. Мына 11 апрелден кийин карантинге жабылышы мүмкүн деген имичтерди угуп атабыз. Эми анан кийин албетте карантин болбосо экен деп көпчүлүк үмүттө. Бул имичтер канчалык негиздүү? Негизи ошол имичтерге ишенсе болобу? Идеалдуу түрдө карантин киргизүү керек. Себеби абал курчап жатат. Күн сайын коронавируска чалдыккан бейтаптардын саны өсүп жатат. Бирок эгер реалдуу шартты алсак, азыркы биздин мүмкүнчүлүгүбүздө экономикалык нестабилдүүлүк болуп жатканына байланыштуу менимче карантин киргизүүнүн биздин мындай техникалык мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби эгер биз карантинге жапсак, анда биздин жарандарыбыз баягы күнүмдүк тапкан акчасын таба албай, кайра ачкачылыктан көчөгө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан менимче кандайдыр бир той мааракелерди токтотуп же адамдын санын азайтып, ушундай бир сунуштарды киргизсек, менимче бул кырдаалдан чыгып кетсек болот. Азыр эми чараларды мурункудай эле текшерип башташыптыр, укканым боюнча, көргөнүм боюнча. Бирок ошол эле маалда, ошол эле дарыканаларды айта турган болсок, бейтаптар көп кезекке туруп, ошол эле бейтапканаларда абдан көп чоң кезектерди көрө аласың. Элдер эч кандай социалдык дистанцияны сактаганга мүмкүнчүлүк жок себептегенде, себеби киши көп. Бул маселеде кандай кылган туура деп ойлойсуздар? Ошол кезектерди, мисалы үчүн ошол жалпы мамлекеттик дарыканалардагы кезекти жоюу үчүн кандай иш-аракеттер болушу мүмкүн? Чынын айтсам, жалпы элибиз бул кезек сактоону, бет каптагуунан бир аз чарчашты окшойт. Себеби баягы бул психологиялык дагы мындай бир басым болот деп ойлойм да. Андан соң жанагы бейтапканадагы кезек күтүп сактабагандардын бул менимче биздин бейтаптардын санын көптүгүнөн жана ошол бейтапканалардын шарты жоктугунан байланыштуу болуп атат да. Бирок ага карабастан мен ойлойт элем бул жерде бир жарандык жоопкерчилик дагы маанилүү болуш керек. Себеби эгер сен бейтапканага келип жаткан болсоң, сөзсүз түрдө бет кап кийишиң керек жана аралыкты сактаганга аракет кылышың керек. Себеби сенин иммунитетиң жакшы болсо, балким жаныңда отурган адамдын иммунитети начар болуп, эгер сен ооруп жаткан болсоң, балким ага сенин ооруң жугуп калышы мүмкүн. Ошол аң сезимибиздин биз мындай жогорулаганда менимче жакшы болмок да, себеби бул нерсе баягы биздин көптөгөн терс таасирлерин көрсөтүп жатат. Жоопкерчиликтүү болуш керек, бардыгы. Ал эми кээ мисалы үчүн эми жалпы эле дүйнөдө ар кандай вакциналар чыгып атат, вакциналардын түрлөрү болуп атат, анан россиялык, америкалык. Негизи вакцина кылдырыш керекпи? Эмдөөлөр мына бизде да башталат деп атат. Анан кийин кайсынысы натыйжалуу? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Коронавирус илдетине каршы бир нече вакциналар азыркы учурда иштелип жатты. Алардын клиникалык изилдөөсү 3-этаптан дагы өтүп баштады. Идеалдуу түрдө вакцинанын эффективдүүлүгүн билиш үчүн 3 этаптан өтүш керек. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Үчүнчү этабында бул адамдарга жасалып, андан соң натыйжасы кандай болсо, ошого жараша жасаш керекпи же жасаш керек эмеспи тууралуу маалымат болот да. Азыркы учурда бизге эң белгилүү вакциналардын бирөөсү бул Pfizer, дагы Спутник V вакцинасы российский, Sinopharm Кытайдан келген, анан AstraZeneca деген Британиядан чыккан вакциналар. Азыркы учурда баарын натыйжалуусу бул 76%дан жогору. Окумуштуулардын айтышы боюнча, мисалы үчүн биздин эжеке Айсел Сартбаеванын айтышы боюнча, кайсыл вакцина болсо деле биз алышыбыз шарт. Себеби азыркы учурда биздин мамлекетибизге бир вакцинаны алып келүү техникалык жактан дагы абдан татаал болуп жатат. Бүгүнкү күнгө кайрылсак, бүгүн бизде Кытай мамлекети Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын алып келди. Бул 75 000 адамга жетет. Эки этап менен алышат да. Мисалы үчүн бүгүн алса, андан соң 14 күндөн кийин экинчи дозасын алышат. Бирок мен азыр угуп жатам, көптөгөн жарандар, дарыгерлер бул эмдөөдөн мындай албайбыз деп чыккандагы учурлар болуп атат экен да. Мен бул нерсени билимсиздикке теңеп кетет элем, себеби дүйнөлүк
маалымат баракчалардын жыйынтыгы боюнча, алардын эффективдүүлүгү боюнча маалымат берген баракчаларда бул мындай пайдасы бар деп айтып жатат да, ошондуктан коркпой эле мен ошол вакциналарды алууга кеңешимди берет элем. Эми дарынын ар бир дарынын да побочный эффектилери бар эмеспи? Сиз айттыңыз, эми пайдасы бар, бирок зыяны жокпу деген дагы маселе бар да. Зыяны сөзсүз түрдө мындай болушу мүмкүн. Себеби бул сиз жана айтып кеткендей, ар бир дарынын жакшы жагы бар, жаман жагы да бар да. Бул жерде качан кайсыл учурда зыяны тийиши мүмкүн. Эгер ошол вакцинаны алып жаткан учурда бейтаптын өнөкөт оорулары өрчүп турганда, козгоп турганда, андан соң ошол учурда бейтаптын дене табы жогорулап турганда, ошол учурларда эгер бейтап ошол белгилерин жашырып вакцинаны алып алса, мындай побочный эффекттери чыгышы мүмкүн. Ооба. Эгер ошол алып жаткан учурда эч кандай оорусу жок, бейтап өзүн жакшы сезип жатса, кан басымы жакшы болсо, дене табы жакшы болсо, анда алса зыяны жок болот. Бирок дагы бир маселе бар. Азыркы учурда дүйнөлүк маалымат баракчаларында мындай научный сайттарда да ошол жерде мындай зыян тийди, ушунча бейтап өлдү деген маалыматтар да чыгып атат да. Бирок бул маалыматтарды тереңирээк окуп көргөндө, мисалы үчүн кээ бирки бейтаптар ал вакцинаны алгандан кийин эмес, алгандан кийин авариядан каза болуп калышы мүмкүн экен. Дагы бир башка учурлар. Биз ошол маалыматтардын сыртын эле окуп туруп, мындай тереңирээк окубай эле ушундай жалган маалыматтарды таратып жатабыз да азыр. Сиз айтпадыңызбы, мисалы үчүн атап өттүңүз бир 4-5 вакциначы, кайсынысы эффективдүүрөөк, натыйжалуураак экени белгилүүбү азыр же болжол менен бирдей эле деңгээлдеби? Божомол менен айтканда эң эффективдүү деп азыр Pfizer вакцинасы аталып жатат, ал 92% деп жатат. Бирок ал Pfizer'ди бизге алып келгенге сиз маалымат баракчаларында окудуңуз окшойт. Бизде баягы техникалык мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жанагы муздаткычтарыбыз биз минус канча бир 2 же 8 градуста биз аларды сактай албайт экенбиз да, же жок башында минус 70 деп жаткан. Ошого бизде андай муздаткычтар жок болгондуктан бизге алып келүү мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат. Эң реалдуу азыркы бизге алып келе турган вакциналар булар Спутник V российский вакцина, Sinopharm жана AstraZeneca вакциналары болуп жатат, 3 вакцина. Эми азыр учурда мисалы үчүн аба ырайы өзгөргөн сайын ар кандай оорулар козголот эмеспи? Кайрадан эле баягы эле суроо бул иммунитетке барып кептелет да, иммунитетке барып такалат. Иммунитети канчалык күчтүү болсо, ошончолук ооруларга мындай оорулар менен ар кандай таасир этпей, денеси ак бойдон калат. Ошол иммунитетти сактоо боюнча дагы бир-эки кеңеш улагына күмүш сырга дегендей улам айтып өтсөңүз аркыча болбойт болуш керек. Ооба, бул жөнүндө менимче дайыма айтып туруш керек, себеби биз баягы бат эле унутуп калат экенбиз, кандай маалымат болсо делечи. Бирок мындай чын-чыныгы келгенде билет экенбиз, баарыбыз денебиз сак болуш керек, физикалык активдүүлүктү аракеттеп жасашыбыз керек, бирок чындыгында биз аларды жасабайбыз. Себеби бир аз жалкоораак болот экенбиз да. Же болбосо азыр уктук кичине жасамыш болдук, эртең унутуп койдук. Ошондой болуп калса, же болбосо бүгүн бир аз жасап койсок, эртеси күнү барып ошону баягы лагман плов менен жеп туруп, ошону чыгарып салабыз баарынычы. Ошону бир калыпта жасаш керек. Азыркы учурда ошол коронавирустун илдетинен алдын алыш үчүн же башка жугуштуу оорулар болобу, инфекциондук оорулар болобу, алардын алдын алыш үчүн азыркы учурда физикалык активдүүлүктү жасап туруш керек. Булар эмнелер? Бассейнге барса болот, чуркаса болот. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтуусу боюнча идеалдуу түрдө бир жумада спортко 150 мүнөт биз маани беришибиз керек экен. Бул дегени мынтип карасаң, аны 1 саат эле телефондо отуруп эле коротуп коюшубуз мүмкүн. Күнүнө жарым саат экен да, 150 мүнөт болжол менен. Мисалы, кээ биркилер айтышы мүмкүн, убактым жок же дагы бир нерсе деп. Аны сөзсүз түрдө сыртта эмес, үй шартында деле жасаса болот. Анын албетте жанагындай жана коронавирустун ар кандай штамдары пайда болуп атат деп атат, кээ биркилер аныкталбайт деп атат. Бизде ошол туура так диагноз бул дарылоонун бир мындай эң чоң бөлүгү болуш керек, туура диагноз. Себептен ошо диагноздор кечигип калып же болбосо диагноздор туура эмес коюлуп калган учурлар дагы эми бизде көп эле кездешет.
ошол диагностиканы дагы мыктыраак болушу үчүн бизде эмнелер жетишпейт, жана кандай кылганда туура диагноздордун саны көбөйөт. Башында коронавирус боюнча айтып кетсем, бул жана жаңы штамдар боюнча. Ооба, азыркы учурда бизде британдык штамды жана Бразилиядан мутация болуп жаткан штамдарды аныктоого биздин лабораториялык мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби ал атайын чоң бизде лабораторияларды талап кылат да, жаңы технологиядагы лабораторияларды. Эгер бизге ошол штамдар келе турган болсо, биз баягы бул сасык тумоо окшойт деп эле божомолдоп туруп дарылашыбыз мүмкүн. Ошондуктан келечекте менимче бул лабораториялык жакка дагы биздин Саламаттык сактоо министрлиги көбүрөөк басым жасаса жакшы болмок. Азыркы учурда биздин маалыматтар боюнча Казакстанда, мисалы үчүн, британдык штам пайда болду дегенде маалыматтар чыгып атат. Ал дегени бизде коңшу мамлекеттен бизге дароо эле алып келип калышы мүмкүн. Балким бизде деле азыр бар, бирок биз аны билбейбиз. Себеби азыркы учурда биздин жарандарыбыздын арасында жана биз телеграмма алып барган жерде баягы сасык тумоонун белгилерин айтып жатат, бирок коронавирустун да белгилерине окшоп кетет. Бирок ПЦР анализди тапшырса таза чыгып атат. Бул дегени же бул сасык тумоо азыркы учурда өрчүп жатат, же болбосо жаңы штам ушинтип өзүнү көрсөтүп жаткан тууралуу мындай белги болуп жатат деп айтсам болот да. Ошондуктан азыр жарандарыбызды эгер сасык тумоого окшош болуп жаткан белгилер пайда болсо, же коронавируска окшош белгилер пайда болуп жаткан болсо, жумушка барбай, үй шартында жок дегенде 7 күн изоляцияда болуш керек. Бул нерсени жанагы башчыларын айтып туруп, менимче башчылары дагы ошол нерсени туура түшүнүп, кабыл алып, макул сен 7 күн үйдө олтуруп тур деп макулдугун берсе, биз ошол жугуш, ошол сасык тумоо болобу же коронавирус болобу, ошонун жайылтуусуну азайтканга биз мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Азыркы учурда мындай дагы байкоолор болуп жатат да, мисалы үчүн биздин бейтаптарыбыз ооруп атат, бирок башчылар бизге макул үйгө барганга макул бербей атат деп иштеп жүрүп, акырында коронавирус илдети да чыгып калып атат да. Бир адамдын айынан бир 20 адам дагы үй шартында изоляцияга кетип калганга мажбур болуп калат. Ошондуктан бул жерде башында айтып кеткендей жарандык жоопкерчилик, башчыларыбыздын жоопкерчилиги жана өзүбүздүн баягы кыймыл аракетибиз менен ушул вирустун жайылтпаасыны биз аракет кылсак болот. Чоң рахмат Эрмек, кыскача сюжет тартуулайбыз биздин көрөрмандарыбызга. Андан кийин маегибизди уланталы, өтө маанилүү маегибиз бар, андыктан биз менен болуңуздар. И вообще жаңы штамдары, балким болочок карантин же болбошу тууралуу дагы кеп кылып өттүк. Анан албетте неме иммунитетти дагы сүйлөштүк. Жана туура тамактануу. Туура тамактануу бул дагы биздин эң көйгөйлүү маселелердин бирөөсү деп айтсам болот. Улам айтсак ашыкча болбойт, Ооба, бул деле мындай маалымат катары, агартуу катары айтып турсак болот. Азыркы учурда менин байкоом боюнча элибиздин арасында баягы кандай десем, туура тамактануу эрежеси сакталбай эле жүрөт да. Мисалы үчүн бизде күнүнө баягы бир күн бүгүн плов жесе, эртең лагман жейт, үчүнчү күнү манты жеп, ошентип иммунитетини баягы алсыратып койгонго шарт түзүп берип атат. Туура болгон тамактануу бул албетте бул боюнча диетологдор айтса болот, бирок мен как хирург катары дагы айтсам туура болот деп айтам. Себеби туура тамактануунун туура тамактамаган натыйжасынан бизде баягы өттө таштар пайда болот. Ошондуктан азыркы учурда туура тамактануу дагы эң маанилүү нерселердин бирөөсү деп айтып кетсем болот да. Жана уйку. Уйку боюнча идеалдуу түрдө уйку бул 6-8 саат болуш керек. Эгер 6-8 сааттан аз болсо, бул дагы биздин иммунитетибиздин түшкөнүнө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Иммунитетибиз түшкөн болсо, биз ар кандай ооруларга, мындай бат жуктуруп алууга, мындай иммунитетибиз ошондой болуп калат да. Ошондуктан уйкубузду дагы чыңдап турушубуз керек.
Эми жана биздин дагы бир көйгөйлүү учурлар бул албетте жана диагноз тууралуу кеп калат. Туура диагноз бул дарылоонун эң пайдалуу десек болот. Ну, туура диагноз болду, демек дарылоо оңой, анан эффективдүү болот. Анан сиздер айтып атпайсыздарбы, бизде мисалы үчүн азыр жанагындай лабораторияларыбыз жок. Шарттар эгерде ошондой коронавирустун жаңы штаммдары келип кала турган болсо, Кудай сактасын, адам ооруп деле билбей деле калышы мүмкүн ооруп атканы тууралуу. Лаборатория маселени чечеби же дагы туура диагноз койбойт. Жалпы эле мындай коронавирус эле эмес, жалпы эле бизде диагноз боюнча көп маселелер бар го. Мисалы үчүн ошол эле рак клеткаларын аныктоо боюнча сөзсүз түрдө бир Түркияга же болбосо ошол эле Москвага жөнөшүбүз керек болуп калат го. Бул жерде ар тараптуу көз карашыбыз керек, себеби албетте биринчи иретте бул жабдыктар дейли. Мисалы үчүн биздин мамлекетибизде рак деп айтып калдыңыз, ашказандын рагыны баягы клеткадан баштап белги пайда болгон учурдан аныктоого бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок экен. Мен бул маалыматты бир 2-3 ай мурун эле уктум. Бизде рак бар же жок деген маалымат эле бар. Айтып бере алсак, гастрит бар же рак бар же жок деп айтабыз. Бизде мисалы үчүн жанагы жыл сайын медициналык текшерүүдөн өтүү деген мындай биздин мындай орусча айтканда привычкабыз жок да. Биз Советтер Союзунда сөзсүз түрдө бир жылда бир жол диспансеризация деп айтып коюшчу. Ошондойдо өтүп, андан соң оорулардын алдын алууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Азыркы учурда биздин ден соолугубузду жарандардын өзүнө калтырган сайын, жарандарыбыз эгер оорубаса, менде эч нерсем жок болсо, белгилер жок болсо, анда мен деним сак экен деп жүрөт дагы, бир 10 жыл, 20 жылдан кийин келгенде рак деген диагноз коюлуп калат. Бул дегени ошол 10 жыл, 20 жыл медициналык текшерүүдөн өтпөгөндүн натыйжасында келип жатат да. Андан соң дарыгерлер тараптан албетте биздин билим деңгээлибиз дарыгерлердики азыркы учурда Европаларга же чет мамлекеттердин дарыгерлердин деңгээлине жетебиз деп айтыш кыйын, себеби биздин азыркы учурда мындай повышение квалификации деп айтып коет го, ошондой жүрөт, бирок бул Кыргызстандын ичинде эле. Чет мамлекетке чыгуу үчүн тилекке каршы бизде мамлекетибиз шарт түзүп бербейт. Анан бир гана дарыгерлер бара турган болсо, алар өздөрүнүн жанынын акчасынан, эгер мамлекет болсо, анда ал кээде бир жылда бир жолу же бир эле дарыгер барганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошондуктан дарыгердин билим деңгээлин жогорулатуу бул дагы бир маселе болуп эсептелинет. Ошол деп айтып кетмекмин. Бул жабдыктар аябай кымбат. Жабдыктар абдан кымбат. Андан соң дагы бир маселе болуп атпайбы? Бизде бекер медицина депчи. Документ боюнча бизде бекер деп айтылат, бирок барсаң, ал жерде жанагы ийне сайгандан баштап акча төлөйсүң да. Менимче бул ушул политиканы биздин мамлекетибиз кайра карап чыкса жакшы болмок, себеби карапайым эл деле бекер деп барса бүт баарын алганга мажбур болуп атат. Ошондуктан ошол акчаны жанагындай төлөй турган медицина, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан төлөй турган болсо, ошондо баягы элдин төлөп жаткан акчасы бир жакка барып, адресине жетип, андан соң ошолорго биз жаңы заманбап жабдыктарды алганга мүмкүнчүлүгүбүз болмок. Азыркы учурда ошонун айынан мамлекеттик ооруканалар өздөрүнү камсыздап албагандыктан жеке менчик клиникалардын өсүүсүнө шарт түзүлүп берип атат. Эгер биз ушундай жол менен барсак, бир убакытта бизде ошол мамлекеттик ооруканалардын такыр жардам бергенге мындай заманбап шарт түзүлбөй калышы мүмкүн, жеке менчик клиникалар өсүп. Эми медициналык системада көйгөйлөр көп. Балким жакшы жаңылыктар, өзгөрүүлөр дегер эстей алсаңыздар айтып бересиздер. Мындай балким перспективалар тууралуу. Азыр болсо ошол медицинадагы кандай десем, мындай аракеттер болуп атабы, мындай жок мамлекет болбосо дагы мындай жеке менчик клиникалар тараптан ошол эле тажрыйба алмашуу боюнча ошол эле кандайдыр бир симпозиумдарбы же болбосо ошол чет элдик адистерди алып келип эме мастер класс өткөртөбү, ушундай нерселер болуп атабы сиздердин тармакта?
Ооба, азыркы учурда андай нерселер бизде болуп жатат. Бул жеке менчик клиникалардын аракети менен жана жаш прогрессивдүү дарыгерлердин аракети менен болуп жатат. Тилекке каршы акыркы 1,5 жылдан бери пандемия болуп калгандыктан бизге баягы чет элден дарыгерлердин келген саны азайып калды. Бирок сөзсүз түрдө бизде Турциядан келет, Индиядан келет, башка Европадан келип бизге атайын баягы операцияларды көрсөтүп, үйрөтүп кетип жатат. Мен дагы бир мисалды билем. Турциядан биздин эле кыргыз дарыгерибиз, хирург, бизге келип мекендешибиз жеке клиникаларга келип операцияларды жасап бизге көрсөтүп кетет. Бирок дагы бул жакшы жагы, андан соң экинчи терс жагы бул эгер алар жасап кетет, бирок андан кийин ошол нерселерди улантып кетүү үчүн бизге заманбап жабдыктарыбыз, ошол эки тараптуу ушундай маселелер болуп жатат да. Бирок мен мындай жалпысынан биздин дарыгерлерге аракетине жакшы баа бербекмин, себеби ушундай шартта чоң жардам көрсөтүү биздин карапайым элге бул менимче баягы героизм деп дагы айтсак болот да, себеби бизде колу бутубуз байланган, бирок колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү берип, көп учурларда биз бейтаптарды сактап калганга аракет кылабыз. Эмнегедир ошол биз сактап калган бейтаптардын жөнүндө маалымат социалдык тармактарда аз чыгат дагы, бейтапка байланыштуу болобу же шартка байланыштуу сакталбай калган бейтаптар болуп калганда ошону көйгөй кылып биздин дарыгерлерди кайра каралоо маселелери дагы чыгат да. Эгер дүйнө жүзүнү глобалдуу алсак, Америкада дагы жыл сайын ошол медициналык катачылыктан калп айтпасам 700 000 деген адам жабыркайт экен. Ал дегени бул бизде эле эмес, башка мамлекетте, ушундай өнүккөн мамлекеттерде дагы болот да. Бул деген бул медицинский фактор деп коет. Ошондуктан бир тараптуу эле каралоо менимче туура эмес. Биздин дарыгерлер дагы жакшы, бирок глобалдуу реформаларды жасасак, менимче мындан дагы мен дагы бир максатым, кыялым бар. Медициналык туризмди биздин мамлекетте өнүктүрүү. Себеби бизде абдан ыңгайлуу шарттар бар. Бир гана ошол реформаларды туура жасаса, биз менимче медициналык туризмди дагы өнүктүргөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Себеп дегенде табият мүмкүнчүлүк берет, жаратылышыбыз, рекреациялык комплекстер, кыскасы бардык мындай эми инфраструктура акырындан мындай өнүгүп калды, бирок тилекке каршы медициналык тармак реабилитация кылганга дагы мисалы үчүн тоолорго алып чыгып жасасак болот. Бир гана ошол реформалар туура болсо. Кыскасы перспективалар бар, болгону бир саясий эрктүү чечимдер, анан стратегиялык күчтүү пландар, анан ошол пландарды ишке ашыруу үчүн болгон күч аракет. Биздин жарандар менен, мамлекет менен, анан медициналык система жана дарыгерлер менен. Чоң рахмат, Эрмек. Ыраазычылык билдиребиз, сиз дайым ушундай жакшы, прогрессивдүү идеяларды айтып, анан жарандардын ден соолугу үчүн күрөшүп жүрөсүз. Бир гана ийгиликтер болсун. Биз менен мейманда Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасынын жалпы хирургу жана ургенттик терапевти Эрмек Исмаилов, агартуучу Эрмек Исмаилов деп койсок болот болуш керек. Кыскача сюжеттен кийин маегибизди уланталы. Ал ортодо бизде берүүбүздүн баш өнөктөшү бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы экенин эскертип өтөлү. Алтын Булак Лайф, Астория жана Грандвилл